Достор, кереметтин баары айылда да. Көрсө бардык нерсенин жакшы жана жаман жагы болот экен. Эң башкысы кайсынысын биз көрө биле алабыз. Мисалы, айылда уй бар. Ал туйт, музо берет, музосу акча болот. Эч химикаты жок сүт берет. Айылда ар бир кородо кой бар. Каалаганыңызды көтөрүп чаап, сорпо ичиңиз, эт жеңиз. Какылдаган тооктор бар. Химикатка чыланган акарачка жегиче. Короңуздагы тоокту жегенден артык эмне бар? Болбосо күн сайын таптаза жумуртка берет. Кааласаңыз сатыңыз, кааласаңыз бышырып жеп коюңуз. Бакчаңызда мөмө жемиш десеңиз мөмө жемиш, жер жемиш десеңиз жер жемиш үзүп жеңиз. Алма алмурут жерде төгүлүп жатат. Бул түшүмдүн ашыгын сатып деле салыңыз. Болбосо икра, варенье, приправаларды жасап алыңыз. Жада калса, малдын да кыгы керек бизге. Мончону күркүрөтө жагып парда отуруңуз. Токочту саманга бышырып, каймакка алып жеңиз. Кыргызымдын нукуралыгы айылда да шырдактын үстүндө басып бутуңуз үшүбөсүнчү. Жаратылышка чыгып, кааласаңыз мылтык атыңыз, кааласаңыз атка деле минеңиз, фантазияңызга жараша. Айылда мөлтүрөгөн таптаза суу, оң жагыбызда көл. Мындай жаратылышты сүйбөй коюуга болобу? Кааласаңыз ырдаңыз, кааласаңыз бийлеңиз. Достор, айтыңыздарчы, мен туура айтамбы?